Күндүн маанилүү жана соңку жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде жаңылыктар кызматы. Саламатсыздарбы? Студияда мен Рахат Бейшалиева. Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Көмүргө болгон баа көтөрүлбөйт. 3 декабрь маектардын эл аралык күнү. Облустагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Аман Токтогулов атындагы Талас облустук китепканасында Зейнебүбү Ибраимова «Каректе калган издер» аттуу китептин бет ачаары болду. Президент Садыр Жапаров биринчи элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү менен жолугушту. Жолугушууга биринчи элдик курултайды өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин жетекчиси, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыгынын начальниги Айбек Жунушалиев катышты. Мамлекет башчысы аксакалдарды биринчи элдик курултайдын ийгиликтүү өтүшү менен куттуктап, элдин ишенимине ээ болуп, чыныгы ой мүдөөсүн бийик трибунадан жеткирген делегаттарга ыраазычылыгын билдирди. Өлкө башчысы белгилегендей, курултайда 2 күн бою ачык айкын сөздөр айтылып, ошонусу менен бул жыйын өзгөчөлөнгөнүн белгиледи. Садыр Жапаров эл менен бийликтин ортосундагы мамиле бекемделип, эри шаркак ынтымакта иш алып барууга дагы бир кадам жасалгандыгына жалпы кыргызстандыктар күбө болгонун баса белгиледи. Садыр Жапаров эл ичинен шайланып келген делегаттар көйгөйлүү маселелерди, алардын чечүүнүн жолдорун өлкөнүн бийлик бутактарынын жогорку жетекчилеринин алдында ачык айтышканын ырастады. Бул Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экендигин, өлкө демократиялык туура жолдо баратканын айгинелеп турат. Мамлекет башчысы курултай институтунун эң башкы артыкчылыгы улуттук деңгээлдеги биримдикке жол чапкандыгында деп белгиледи. Президент Садыр Жапаров бүгүнкү күндө элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорун андан ары жылдыруу маселеси тургандыгын баса белгиледи. Өз кезегинде аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү мамлекет башчысына саясий эрк көрсөтүп, биринчи элдик курултайды өткөргөндүгү үчүн ыраазычылык билдиришти. Аксакалдар президентке алдыдагы пландар, тактап айтканда, алар иштейбиз деп көздөп жаткан 7 багыт тууралуу маалымат беришти. Аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү биринчи кезекте көңүл бурула турган маанилүү темаларды дагы бир жолу белгилешти. Тактап айтканда, заводдорду жана ГЭС куруу, чет өлкөдөгү мигранттарды өлкөгө кайтаруу, генофонд жана энелик капитал жөнүндө мыйзамдарды иштеп чыгуу жана башка компоненттерди камтыган 2050 жылга чейинки өнүктүрүү программасын түзүүнү сунуштады. Жолугушуунун жыйынтыгында катышуучулар элдин турмушун жакшыртуу жана мамлекетти өнүктүрүү үчүн өлкөнүн экономикалык потенциалын жогорулатуу зарылчылыгы боюнча бирдиктүү пикирге келишти. Курултайдын аксакалдар кеңешинин урматтуу мүчөлөрү, мен абдан кубанычтамын. Сиздер менен баарлашып олтурганыма. Курултай жакшы өттү, жогорку деңгээлде өттү десек болот. Албетте кемчиликтер болбой койгон жок. Майда чүйдө кемчиликтер, аны көңүлгө албай деле койсо болот. Мына уюштуруучулар да жакшы уюштурду. Кемчиликтер болгонунун себеби бул биринчи курултай. Эч кандай даярдык жок эле, баягыдай сценарий түзүп алып, же болбосо бир даярдап алып атайын өткөргөн жокпуз. Мен бардыгын айтып аттым, бир дагы адамды сүйлөгөнгө даярдабагыла. Эч кандай бир мындай бир мактатпагыла деп, бирок эл болгондон кийин чыгып, кээ бирөө жүрөгүндө чынныгы жүрөгү менен мактагандар да болуп кетти. Ошончо да мен тыбырчылап, кээ бир айтып аттым, помощниким чакырып, мактабай эле койсунчу, жүрүп проблемаларын айтсынчы деп. Как будто бирөө чыгып трибунага мактап атса, мен атайы даярдап койгондой сезип өзүм уялып аттым да, ошонучу. Өлкөнүн өнүгүүсү мамлекеттик бийликтин акыйкаттуу ишмердүүлүгүнөн жана элдин биримдигинен көз каранды. Мамлекеттүүлүктү бекемдөө, өлкө коопсуздугу, элдин бакубат жашоосу үчүн мамлекеттин бийликке болгон элдин ишеними айрыкча маанилүү. Биринчи элдик курултайды өткөрүү менен дал ошол ишенимге жол салынып, карапайым элдин үнүн президентке түз жана ачык айкын жеткирүүгө шарт түзүлдү. Кабарчыбыз элдик курултай тууралуу коомчулуктун пикирин угуп көргөн. Карабура айлайманын тургуну Нурлан Мажитов биринчи элдик курултайдын делегаты. Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өткөрүлгөн элдик курултайга катышып, жергиликтүү элдин көйгөйүн чечип берүү сунушун курултайда билдирип келген. Эң биринчи биздин көйгөйүбүз ушул Кызыл Адыр айылындагы саркындуу сууларды кайра иштеп чыгуу боюнча эң биринчи көйгөйүбүз ушул болду. Андан кийин Үч Булак айылындагы мектеп Грозныйдагы газды ушул Карабурага, жалпы эле Карабура районуна тартуу боюнча көйгөй көтөрүп барганбыз. Үч көйгөйдү бириктирип дагы
президенттин аппаратына ошол алып аткандарга тапшырдык. Андан тышкары өзүнчө тиешелүү министрликтерге дагы тапшырып келдик да. Анан ар бир көйгөй боюнча ошол бир айдын ичинде жообуңарды аласыңар деп айтты. Элдик курултайга өлкө аймагынан шайланган 1072 делегат катышып, суроо талаптарын президентке, министрлер кабинетине, министр мен ведомстволор жетекчилерине билдирип келишти. Белгилүү болгондой, элдин талабы ошол көйгөйлөр чечилип, суроолор жоопсуз калбаса дешет. Президентибиз Садыр Нуркожоевич аябай жакшы идеяны алып чыкты. Бул курултай институтун жерлердеги көйгөйлөрдү өзү менен кошо министрлер кабинети бардыгы укканга мүмкүнчүлүк жаралды да бул жерден. Анан эми биздин үмүтүбүз чоң Садыр Нуркожоевичтен. Ушул чечилбей келген маселелердин баары чечилет деп ишеничте турабыз азыр. Жылына мындай курултайлар болуп турса, элдин үнү түз эле жетет президентке, Кудайым буйруса. Курултайда өлкөнү өнүгүүсүндө жасалып жаткан аракеттер белгиленип, кескин сындар айтылды. Мунун өзүн коомчулук өкүлдөрү, мамлекеттик бийлик менен карапайым элдин ачык айкын баарлашуусу катары баалашты. Жергиликтүү эл мындай кадамдар өнүгүүгө өбөлгө болуп, элдин сунуштары аткарылса дешет. Курултай адамдардын ар бирине керектүү нерсе деп эсептейм. Себеби бул курултай бат-бат болуп турса, өйдө жактагылардын жүрөгүн ойготуп, элдин ой тилектерин, максаттарын ишке ашырып турса деп ойлойм. Аябай жакшы деңгээлде өттү. Себеби ал жакта эл өзүнүн оюндагы ойлорун, эл үчүн кам көргөн сөздөрүн айтат. Ушул элдин койгон талаптары, чечилген маселелерин бүт президентибиз ойлонуп жакшылап ушу элге чечип берсе, элдин суроонун аткарса деп мен ишенемин. Элдик курултайды өткөрүү эл менен бийликтин ортосундагы ишенимди чыңдоого мүмкүнчүлүгүн түзүп, өлкөнүн өнүгүүсүндө эриш аркак биримдикти иштешүүгө жол ачары белгиленди. Чолпон Сабитова, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Кара Бура району. Таласта көмүр тартыштыгы жаралбайт. Облус жетекчиси Бактыбек Нарбековдун демилгесине ылайык, Талас шаарында кара кече көмүрүнүн тоннасы 5200 сомдон сатылууда. Мындан тышкары облус жетекчилиги темир жол аркылуу Казакстандын Кара Жыра көмүрүн Маймак станциясына алып келип, тоннасын 5100 сомдон сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Көмүр сатууда атаандаштык күч алгандыгына байланыштуу Талас шаарындагы айрым жеке ишкерлер дагы көмүрдүн баасын ылдый түшүрүүгө аргасыз болушууда. Бүгүнкү күндө Талас облусундагы көмүр маселеси кандай? Темага кабарчыбыз кайрылган. Кымбатчылыкта көпчүлүк тургундар ата мекендик көмүрдөн алышууда. Талас шаарындагы Мырзаш ата көмүр базада 5 сар ошондой эле импорттук Кара Жыра, Шабыркүл көмүрлөрү сатылууда. Жеке ишкер көмүрдү ири көлөмдө дайындаган. Айтымында бүгүн көмүрдүн баасын салыштырмалуу арзандаткан. Баазы бүгүнкү кара кече 6200-6,5 болуп аткан. Бүгүнкү күндө 6000 болуп атыр. Береке көмүрү 6500-6800 болот. Жалаң келенген көмүр да ирик отборный. Шабыркүл менен Кара Жыра бүгүн 9,5 болуп аткан экөө тең. Кара Жыраны 9000 кылдым, Шабыркүл 9,5 болуп атыр. Көмүр сапаттары ирик, жакшы көмүр, отборный көмүр. Сапатына жооп беребиз. Көбүнчө 5 сары менен береке өтүп атыр. Себептен булардын гарантиясы бар, жакшы кет, ошол үчүн өтүш жакшы болуп атыр. Көмүрдү себепсиз кымбат сатууга уруксат берилбейт. Бул максатта көмүргө чектөө баалары киргизилген. Ага ылайык монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин кызматкерлери мониторинг жана көзөмөл иштерин жасап жатат. Антпесе мындан 20 күн мурун Таластагы айрым ишкерлер Казакстандын көмүрүнүн тоннасын 13 000 сомго чейин көтөрүп жиберишкен. Мурункудай 12 сом, 13 сом деген баа жок. Азыр байкасаңыздар. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бир нече ишкерлерге айыппулдар салынды. Жалпы жонунан бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин тийиштүү беренелеринин негизинде 5 ишкерге, именно 5 ишкерге. Алардын көбү эле Казакстандан импорттук көмүрдү сатып аткан ишкерлерге салынып атат да. Баалар боюнча именно баазын калмаган үчүн айыппул салынды жеке жак катары ишкерлерге. Бүгүнкү күндө элге жеңилдик катары Бактыбек Нарбековдун демилгеси менен Таласта кара кече көмүрүн арзан саткан пункттар уюштурулган. Элдин көмүргө болгон муктаждыгын чечүүгө облус бийлиги, ишкерлер жана Альянс Алтын компаниясы жардам берүүдө. Бирдиктүү иштин натыйжасында Талас шаарына жана башка райондорго 5 сары карьеринен кара кече көмүрү ташылып келип, тоннасы 5200 сомдон 5300 сомго чейин сатылууда.
Белгилеп коюш керек, Кара Кечеден бизге чейин 350 километр бир тарабы, келиш үчүн 700 километрди түзүп калууда. Бирок ага карабастан ошо жеке ишкердин жардамы менен биз Талас шаарында Кара Кеченин көмүрүн 5200 сомдон көтөрбөө боюнча чектөө койгонбуз. Ошол Эркин деген ишкер экен, ага ыраазычылык билдиребиз, анткени 5200дөн ашкан жок. Ал эми Бакаята 5300дөн, аркы Кара Бура Манас району 5500дөн 5600ге чейин болуп кетти, анткени жолдун алыстыгына ылайык. Кара Кечеден ташыла турган көмүрлөр токтобойт. Ушул кыш сезону өтүп кеткенге чейин Кудай буйрса биз толугу менен жанагы төмөндөтүлгөн баага Кудай буйрса азыр алып келип жөндөгөнгө мүмкүнчүлүк жаралды. Каражыра көмүрүнүн тоннасы 5100 сомдон сатылат. Аталган көмүр жакынкы күндөрү темир жол менен Маймак станциясына келет. Бул боюнча облус башчысы Бакытбек Нарбеков, Ички иштер министри Улан Ниязбеков менен бирдикте тийиштүү жактар менен сүйлөшүүлөрү жүргүзүп, маселе оң тарабына чечилген. Эми Талас эле Казакстандын Каражыра көмүрүн дагы азыркы бааларга караганда салыштырмалуу арзан сатып алууга мүмкүнчүлүк алышат. Быйылкы жылдын ичинде 10 000 тоннага чейин келе турган болду. Алдын ала маалыматтар боюнча астыңкы вагондор жолдо келе атат, эртең бүгүн келип калат деген ойдобуз. Көмүр келет, такыр чектөө болбойт. Мына биз азыр 5100дөн элге түшүрүп, эң максималдуу сатылса 7000ден ашырбаганга биз кармайбыз. Андан кийин мындан ары ошо жеке коммерсанттарга көмүрлөрдү бербестен биз айыл өкмөт, кайсы айыл өкмөткө керек болсо биз ошолорго гана жүктөп беребиз. Жана бир хоодон. Биринчи келген ушу кезекке туруп калган көмүр алуучуларыбыз бар экен. Буларга 3 тоннадан ашык эмес жүктөп беребиз, анткени көптөн бери туруп калган көмүр күтүп калган ошо алуучуларыбыз бар экен. Кудай буйрса Талас жергеси быйыл деле кыштан аман эсен чыгабыз. Кыштан чыгуу үчүн Талас обласы 58400 тонна көмүр керек дейт. Анын 7000 тоннасы бюджеттик мекемелерди жылытууга кетет жана бул тармак көмүр менен 100% камсыздалган. Бүгүнкү күндө жалпы элдин керектөөсү 65%га камсыздалды. Жергиликтүү бийлик көмүрдү арзан баада сатуу аракеттери кыш бүткүчө уланарын билдиришет. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Японияга болгон жумушчу сапарын алкагында Япон эл аралык кызматташтык агенттигинин президенти Акихико Танака менен жолугушту. Япон эл аралык кызматташтык агенттигинин башчысы Акихико Танака Кыргызстандын делегация мүчөлөрүн Японияда тосуп алгандыгына кубанычта экендигин билдирди. Кыргыз Республикасынын делегациясы эртең өтүүчү Борбор Азия инвестициялык форумуна катыша тургандыгы маалым. Бул форум сиздер үчүн жемиштүү болуп, өлкөнүн экономикасына кошумча инвестициялардын келишине салым кошот деп ишенем. Биздин агенттик көп жылдардан бери Кыргыз Республикасына кичи жана орто бизнести колдоо, транспорт жана жол инфраструктурасын жакшыртуу жаатындагы долбоорлорду ишке ашырууга көмөк көрсөтүп келет. Ошондой эле бир айыл бир продукт долбоору мыкты жыйынтыктарды көрсөткөндүгү бизди кубандырат, деди ал. Өз кезегинде Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасы Япон эл аралык кызматташтык агенттигинин биздин өлкөдөгү ишине жогору баа берерин белгиледи. Пикир алышууда жолугушуунун катышуучулары өз ара кызыкчылык туудурган маселелердин кеңири чөйрөсүн талкуулашты. Тактап айтканда тараптар жол инфраструктурасын реабилитациялоо, медициналык мекемелерди модернизациялоого көмөктөшүү, адамды өнүктүрүү боюнча Кыргыз-Япон борборунун ишмердүүлүгүнүн жана ЖДС программасынын алкагында адамдык потенциалды өнүктүрүү жаатында кызматташуу сыяктуу багыттарга токтолушту. Кара Бура районунда 8216 пенсионер жогорулатылган пенсия алууда. Бул үчүн райондук социалдык фонд башкармалыгы ай сайын 55 миллион сом жумушайт. Аяктап бараткан жылда аталган башкармалык тарабынан карыларды жана калктын аярылуу катмарын камкордукка алуу багытында да бир топ жемиштүү иштерди жүзөгө ашырышкан. Анаржан апа Кара Бура районунун алыскы Кайнар айылынын тургуну. Ал пенсиялык күбөлүгүн жоготуп алып, кайра жаңысын алуу үчүн келген. Айтымында жашында кылган мээнетин караганда өкмөт баалап, пенсиясын көтөрүп бергенине ыраазы. 300 сом менен пенсияга чыккан эне азыр 12 000 сомго жакын пенсия алат. Балдарга керектүү буюм тайымын, тетратурчкасын, баарын көтөрүп барасың. Кадырлуу чоң эне болосуң иши кылып. Анан негизи балдарың ай сайын 11 000 колуңа кармата деле албайт. Өкмөт карматып атат, Кудайга шүгүр. Өзүм пенсиям алганда өзүм баймын. Кааласам балдарыма өрөм, кааласам жээндериме өрөм.
өзүм каалагандай жумшайм да, аны эч ким менен сурабайт. Пенсионерлердин турмуш деңгээлин колдоо максатында 2022 жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сомдон 3170 сомго чейин жогорулаган. Буга чейин да пенсиянын өлчөмү жыл сайын октябрь айында аз аздап кошулуп турган. Бирок бул жолку пенсиянын өлчөмү сезилерлик жогорулатылды дешет ардагерлер. Менин пенсиям мурда 10.533 сом болчу. Азыр 13.197 сом болуп көбөйдү. Абдан жакшы көбөйтүлдү быйылкы жылы. Жылда дагы бир жолу пенсия көбөйтүлчү, бирок ал убакта 100 сом, 150 сом, мурунку жылы 500 сомго чейин көбөйгөн. Ой, пенсияны көбөйткөнү менен биякта продукттун баары кымбаттап кетти. Пайдасы эмне деп айтышат. Эми продукттун баарынын көбөйтүп кеткенине биздин өкмөт күнөөлүү эмес да, ага бүт дүйнө жүзү боюнча көбөйүп атат. Мисалы үчүн пенсиясы ушундай жакшы көтөрүп берип койбосо, ошол кымбатчылык менен кыйналып жашай бермекпиз да. Көпчүлүккө баары бирөөнө жакса, бирөөнө жакпайт экен. Азыркы өкмөткө да рахмат, жакшынакай иштешип атышат. Кара Буура районунда 8216 пенсия курагындагы жарандарга 55 миллион сом ай сайын убагынан кечиктирилбестен которулуп турат. Пенсионерлер кааласа аны банктык картасына же почта аркылуу алса болот. Жаңы алган пенсионерлерине пенсиялык көлүктөрүнө печать бастырып катталып кетишип атат. Эл ыраазы. Азыр 11 айдын пенсиясын берип бүттүк. Карсылуусу жок эч кандай. Бизде 82% банк аркылуу алышат. 18% почта аркылуу алышат да. Ошол поштаны, банкты баарын көзөмөлдөп турабыз. Бизде ушул мыйзамда көрсөтүлгөн келишимдерибиз бар. Ошо келишимдин негизинде иштейбиз. Социалдык фонд башкармалыгында пенсияга байланыштуу ар кандай суроолору менен кайрылгандардын кезеги үзүлбөйт. Алардын суроолоруна башкармалыктын кызматкерлери жооп берип, ишин бүтүрүп узатышат. Мындай жылуу мамиледе карылардын көңүлүн көтөрөт. Соцфонддун кызматкерлерине рахмат айткым келет. Ким болбосун, кайсы убакта кандай маселе менен кайрылышпасын, бардыгы илберинки, жакшынакай ушу иштеп аткан жумуштарын токтотуп жооп беришет. Ушул кызматкерлерди жакшынакай уюштуруп аткан жетекчиси Алмаска рахмат. Жаңыбаев Алмаска. Мен өзүм ушул жерде иштеп кеткем. Кара Буура райондук социалдык фонду кара-картаңдарды үйлөрүнө барып да акыбалын сурап, жакындан жардамын көрсөтүп турушат. Кыргыз почтасында мен 42 жыл кызмат кылдым. Бардык баягы неме айткандай биринчи тепкичтен жогорку тепкичке чейин иштедик, баарын көрдүк. Эми буйруса алып атабыз. Кудайга шүгүр дейбиз. Мына алып атабыз. Ошончо кызмат кылган экенбиз. Ушундай эми бээмгебизги баалап берип атат. Ажообуз жакшы иштесин, ден соолугу чың болсун, элдин камын көргөн жакшы жигит болуп атыр айланайын балабыз. 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнүнө карата бул жолу да Арчагул айылындагы жардамга муктаж, майыптыгы бар үй бүлөлөргө каржылык жана башка колдоолорун көрсөтүштү. Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун эсептөөлөрү боюнча 2022 жылдын 1-октябрына карата өлкө боюнча пенсионерлердин саны 735 000 адамды түзөт. Рахат Бейшалиева, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Кара Буура району. Талас облусунда жыл башынан бери мал аралашкан 23 жол кырсыгы катталды. Жол кырсыгы катталган маалда жарандар денелеринен жаракат алып, айрым унаалар жарактан чыккан. Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери ар апта сайын жол жээгинде жашаган жарандарга малдарын кароосуз калтырбоону суранышып, түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп келет. Бирок тилекке каршы мал ээлери жоопкерчиликсиз мамиле кылып, малдарын дале болсо кароосуз калтырышууда. Айта кетсек, 28 ноябрь күнү Талас районундагы Нуржанов айыл өкмөтүнө караган аймактан 3 жол кырсыгы катталган. Үчөөндө тең жылкыларын карабаган мал ээлеринин айынан айдоочулар жана жүргүнчүлөр денелеринен ар кандай жарааттарды алышкан. Андыктан ар бир айдоочу жана малдын ээлери жол кырсыгын алдын алуу боюнча жоопкерчиликтүү болушса дешет майы кызматкерлери. Айдоочуларга жана малдын ээлерине айта кетсек, Талас областык ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан атайын рейдтик иш-чаралар өткөрүп, соц тармактарына жана жергиликтүү теле берүү аркылуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө, ага карабастан малдын качуусундагы жол кырсыктары болуп келүүдө. Мал ээлерин айта кетсек, малдарыңыздарды түнкүзүн кароосуз калтырбай, короого,
же болбосо байлап карасаңыздар жакшы болмок. Ошондой эле малдарыңыздардын жал куйруктарына, моюндарына атайын жарыкка чагылдыруучу ленталарды байлап койсоңуздар дагы айдоочуларга ыңгай түзүлмөк. Бакай Ата району боюнча ден соолугунан жабыркап, мүмкүнчүлүгү чектелген 2279 жаран каттоого алынган. Алардын ичинен 18 жашка чейинки 385 бала бар. 3 декабрь ден соолугунан жабыркаган жарандардын күнүнө карата райондо бүгүн 50 баланын башын бириктирип атайын сый көрсөтүлдү. Сөз кабарчыбызда. Бул майрамдык кечеге чакырылган балдарды коштоп келген ата-энелердин негизги тилеги райондо балдар үчүн реабилитациялык борбор болсо дешет. Анткени сүйүлөгөн балдар үчүн атайын борбор болсо, балдар бири-бири менен аралашып, адистердин жардамы менен аз болсо дагы сабак алышмак. Таласка апарып, жумасына 2 күн частный немеге окутабыз. Анан ушундай балдарга ушу райондон болобу, эмеден болобу камсыз кылып, ушундайларга жардам берип, кичине жанагы эмне деп койчу эле, ушундайларга окутуп, ушуларга жардам берсе жакшы болот эле деп ойлойм да. Бакай Ата району боюнча 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген 385 бала каттоодо турат. Алардын ар бирине көңүл буруу максатында ар тараптан иштер жүрүп келет. Бул майрамга дагы чакырылган ата-энелердин айрымдары биринчи жолу райондук деңгээлде өткөн иш-чарага балдарын алып келгендер. Кызым 30 жашта, кичинекейинен бери эле ушундай оору менен жабыркайт. Мындай иш-чарага биринчи жолу келип атабыз. Бүгүнкү майрамдары куттуу болсун, ушу балдардын келечеги кең болсун. Бул балдардын арасында дагы не бир жакшы инсандар чыга тургандары бар арасында. Райондогу аз камсыз жана ден соолугунан жабыркаган жарандарга жардам берүү үчүн ар бир үй бүлө мекеме уюмдарга бекитилип берилген. Негизи биздин район боюнча 2000ден ашык ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жараныбыз бар. Анын ичинде биздин ошо башкармалыкта 385 бала катталган. Мамлекет тарабынан жөлөк пулдарын алышып турат. Анан мындан тышкары дагы биз ошо байдан кедейге, анан ошо муктаж болгон үй бүлөлөрдү ошо мекеме уюмдарга жана бай үй бүлөлөргө бекитип бергенбиз. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды камкордукка алуу максатында 1 айлык жарыяланган. Жарыяланган 1 айлыктын алкагында биз бирге узаттуу майрамдык иш-чаралар өтүүдө. Бул күндүк иш-чараны өткөрүүгө райондук жеке ишкерлер ар тараптан колдоо көрсөтүшкөн. 2279 тургунубуз, жараныбыз мындайча айтканда ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелгендер, анын ичинен 18 жашка чейинкилери 385. Азыр мына ушу жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушу бүткүл дүйнөлүк эл аралык 3 декабрь майыптардын күнүнө карата биздин дагы ошо иш-чарабыз жылына салтка айланып калган. Ошол иш-чараны мына бүгүн белгилеп өткөрөйлү деп ушу райондун узун аймагындагы 9 айлы өкмөттөн ушу жаш жеткинчектерибизди мындайча айтканда ушу 50 баланы ата-энеси менен, үй бүлөсү менен чакырып, ушу жерде ушу биздин жаш жеткинчектерибизге колубуздан келишинче демерчилер тарабынан колдоого алынып, кайрымдуулук болуп, ушу өзүбүздүн белектерибизди андан кийин ушуларга баягы кичине ысык тамак уюштуруп, куттуктоо иш-чарасын өткөзөлү деп турабыз. Иш-чаранын катышуучуларына райондогу таланттуу балдар тарабынан даярдалган концерттик программалар тартууланды. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Бакай Ата району. Аман Токтогулов атындагы Талас облустук китепканасында элеттик калемгер Зейнебүбү Ибраимованын «Каректе калган издер» аттуу китебинин бет ачары болду. Китепте элибиздин башынан өткөргөн тарыхы баяндалган. Китептин бет ачарынан кененирээк кийинки материалда. Элеттик калемгер Зейнебүбү Ибраимова Талас районуна караштуу Козучак айылынын тургуну. Жашы 75 жашка чыкканына карабай, жан дүйнөсүндө катылган сырларын жыйнак кылып чыгарууну туура көргөн. «Каректе калган издер» аталышындагы китебинин бет ачарына Талас шаарынын вице-мэри Мира Сейди Керимова, замандаштары жана эмгек ардагерлери катышты. Китеп жазыш үчүн деле адам ошондой өмүрдү сүрүш керек да. Ана адам жөн эле ичип жеп, жөн эле бир мындай таянаксыз өмүр сүрсө, мында китепти жаза албакмыз. Анан ушундай китепти жазып, жашнакай кылып чыгарып турса, азыр ушул дөөлөттүү карылыктын алтын доорунда, ушу карылыктын чайын ичип,
канкенсиз. Зейнебүбү Ибраимова өз жинагында бабалар жасаган барандуу эмгек, кыргыз элинин баса өткөн уюткулуу жолу, өсүп келе жаткан муундун эсинде калса дейт. Китеп өзгөчө санжыра тарыхка кызыккан окурмандарга багытталган. Эми ырды баягы чыгарган эмесмин, баягы өзүмчө кээде неметип койчумун, анан көбүнчө мынау проза жагына көп окучумун да, баягы чыгарып койсом кийинки муундарга, бала чакама, небере чөбөрөмө эстелик болуп калар, тууган туушкандарга да кереги тиер дегенсип ошо чыгарып койдум. Каректе калган издер жинагын барактасак, акындын мекенге болгон сүйүүсүн, жакын адамдарына болгон сезимин көрүүгө болот. Ошондой эле китепте элит турмушу, талас өрөөндөгү өзгөчө каада салттар туурасында да баяндалат. Мурунку өткөргөн муундардын адеп ахлактык, тарбиялык мааниси жөнүндө, чөйрөдөгү адамдардын ушу кандай кызматта иштеп, бүгүнкү күндө кандай ийгиликке келгендиги туурасында сунуш кылган. Бул китепти окугандар жөнөкөй тил менен, анан жатык тил менен, бирок абдан жакшы көп нерселерди алат. Тарыхка, басып өткөн жолго, улуттук каада салтка сугарылган каректе калган издер жинагы 150 нускада басылып чыккан. Окурмандар Аман Токтогулов атындагы облустук китепканадан таба алышат. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Архатбек уулу, Зина Акматова, Талас шаары. Кыргыз Республикасынын финансы-экономикалык тармагынын ардагери Бобек Оморов 73 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Оморов Бобек Оморович 1949 жылы 1 майда Манас районунун Арал айылында туулган. 1969 жылы Фрунзедеги финансы техникумун ийгиликтүү аяктап, Манас районунун Кайыңды совхозунда алгачкы эмгек жолун баштаган. 1979 жылы жогорку билим алуу максатында Кыргыз мамлекеттик университетин ийгиликтүү бүтүрүп, Ош облусундагы Ири Суу совхозунда башкы эсепчи болуп эмгектенген. 1975 жылы эмгек жолун Талас облусунун Бакайыр совхозунда башкы эсепчи болуу менен уланткан. 1980 жылы Талас колхозунда башкы бухгалтер болуп жигердүү эмгектенген. Бобек Оморов 1998 жылдан тартып Бишкек шаарында монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинде ишмердүүлүгүн уланткан. 2005-2010 жылдары монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин Талас облустук бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. 2010-2013 жылдары аталган агенттиктин Чүй Талас аймактык башкармалыгын жетектеп, андан кийин 2013-15 жылдары Бишкек шаардык башкармалыгынын башчысы болгон. Бобек Оморов андан кийин монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин борбордук аппаратында бөлүм башчы, кеңешчи кызматтарын аркалап 2015 жылы ардактуу эс алууга чыккан. Бобек Оморов өлкөнүн финансы-экономикалык тармагында үзүрлүү эмгектенип, Кыргыз Республикасынын билим берүү, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык акы төлөө кызматтарынын тартибин иштеп чыккан. Монополия субъектилеринин кызмат көрсөтүүлөрүнүн жана товарларынын баа саясатынын тартибин иштеп чыгууга зор салымын кошкон. Мындан сырткары Бобек Оморов Кыргыз Республикасында керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө, Кыргыз Республикасында атаандаштык жөнүндө, Кыргыз Республикасында жарнак жөнүндө мыйзамдарды иштеп чыгууда үзүрлүү эмгек кылган. Өлкөнүн финансы-экономикалык тармагына кошкон зор салымы эске алынып, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. Өлкөнүн өнүгүүсүндө үзүрлүү эмгек кылган Бобек Оморов тажрыйбалуу, кесипкөйлүгү, бийик адамгерчилиги менен сый-урматка ээ болгон. Бобек Оморовдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Талас облустук бөлүмү, Манас райондук мамлекеттик администрациясы, Кайыңды айыл өкмөтү. Ушул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларга жайгаштырылды. Баракчаларыбызга катталып, бөлүшүүнү унутпаңыздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта болуңуздар.